Kattara ağaçtı. Katta açıver iş böyle olur. Tüz karmaş gerek. Tüz karmasan tukumumdu. Баткен районунун Карабак айылынын айрым тургундары майрамга тооктун жумурткасын бышырып ала келишет. Жолу болгону бир жумуртка менен 30дай утушка ээ болот. Жергиликтүүлөр бул айылда майрамдын шааниси мына ушундай тукум уруш оюну менен ачылат дешет. Сындырсам мен тукумдун эрежесинде биринчи учуга сапердин урат, аркасыга, экинчи урат. Ана эки жагын тең сындырып уттум. Эмгекчилердин майрамында да 500дөн ашуун тургундар бул оюнга катышыптыр. Биз барган учурда саналуу гана жаш балдар калган экен. Айрымдарынын желим баштыгында утуп алган 10 чакты жумурткаларды көрө алдык. Бул оюн айыл жеринде Союз мезгилинен башталып, бүгүнкү күнгө чейин популярдуулугун жоготпоптур. 82-жылдан бери ушул оюн болуп келишти. Муну ойногон кишилер бардыгы чыныгы дүйнөгө кетип калды. Ойнотуп. Мында күрөш болот. Тоңчумайда күрөш болот жаш балдардынчы. Көп жылдан бери ушу майрамдарда ушул жерге паркка айыл чогулуп тукум уруштуруу салты бизде ушу ата-бабалардан бери келаткан эме. Бизге чейин уланып келишет. Ошол өзүңүзгө көргөндөй тукумду уруштуруп, сынган тукумду сындырган тукум неге салат. Негизи 500дөй мен болжолум 500дөн ашык айланасы балдар келип ойноду. Ана Утулуп калдыңыз. Тукум уруш оюну негизинен жаз мезгилиндеги майрамдарда өткөрүлөт. Атайын уюштуруучусуз эле ар ким жумуртка бышырып келишет. Көбүрөөк ол жогуткан жумуртканын баасы да өсөт дешет. Бул майрамда бир жумуртканын баасы 250 сомго чыгып сатылыптыр. Сынып калган жумурткалар 10 сомго сатылат. Арасында кээ бир тукумдар бар. Бир тукум 10-20га чейин уткан тукумдарды көрүп, ошолордун мындай уруштурганын көрүп кызыгып эме кылабыз. Анан ол көп сындырган тукумдун баасы да кымбат болот. Бүгүн 250ге чейин сатылды ошол тукумдар. Сом. 150-250 сом. Көбүрөөк сындырса, пышык тукум болсо, Өзү сынбаш керек. Өзү сынбаш керек. 5-6 таны сындырса, уже ал тукумдун баасы өсөт. 200 сом, 250 сом ушундай. 8 мартта, Ноорузда, 2 айтта, 1 майда, 9 майда майрам болот бизде ушундай. Негизи эл топтолсо эле тукум урушсуз өтпөйт. Тукум уруштурат, тукумду үйдөн пышырып келеттер. Аны тукум пышырып алып келип саткандар бар. Атайын. Саат 10га чейин жүдө кызыйт. Карабак айылы тажик айылдары менен канаатташ турганына карабай тукум уруш оюнун кыргыздар гана өткөрүп келет. Буга чейин кошуна өлкөнүн жарандары менен биргеликте өткөрүлгөн майрамдарга негизинен тажик соодагерлери келишчү экен. Чек ара тосулуп, бири-бири менен карым-катнаш токтоп турат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.